Сыртқа ташылып жатқан алтын қошылмасы бар концентраттар бойынша маалыматыңыз барбы, пикириңиз кандай ушул боюнча? Эми бул боюнча бизде кайра иштетилиш керек. Бизде фабрика болуш керек. Буюрса, ал боюнча Терексайда түзүлгөн келишим, Терексай боюнча. Ал боюнча жүрүп атат азыр. Муну токтотуш керек өзү. Толуктоо иретинде Мирлан Исхакович бүгүнкү күндө 4 компания чыгарат. Жана сиз айткандай золоторудный концентраттан чыгарган себебин да айтып кетейин. Бардыңыздарга маалым, бул эки түрдүү концентрат чыгат. Алтын жез концентрат чыгат, алтын мышьяк аралашкан концентрат чыгат. Тилекке каршы Кыргызстанда бүгүн мышьяк болгон концентратта жез болгон концентрат иштетилбейт. Биз тараптан эмне аракеттер болуп атат? Биз азыр ошо Терексайдан жаңы келген жана түрк инвесторлорго милдеттенме койгонбуз. Жакын арада ал жерде жанагы мышьяк болгон концентратты иштете турган зифти курганга. Завод-извлекательный фабрика. Рахмат. Сиз ал милдеттемени койгонуңузга 6 жыл болду. 6 жылдан бери 600 000 тоннадан ашык чыкты. Бул калп 1 жыл болду. Былтыр келген алар. Кечирип коюңуз, мен андай убакыт токтоп туруп тактап коеюн. 5-акырышта мен мыйзам алып чыкканмын. 30% эгерде бажы поштасы киргизген болсо, 500 миллион сом каражат түшүш керек. Мына ошондо өкмөт айткан, биз зифти курганга тапшырма бердик, айттык, дедик деп. 6 жылдан бери ал зиф курулбайт, айтып коеюн. 600 000 тонна расмий түрдө чыгып кетти. Анын ичинде канча күмүш, канча алтын, канча башка баалуу металл бар экенин биз билбейбиз. Экинчи суроо. Сооронбай Шарипович айтып кеттиңиз, социалдык бюджет деп. Шу социалдык тармактардын кайсыл тармакка канча пайыз эмгек акысы көтөрүлөт 2017 жылы? Бюджетте каралдыбы ушул? Бюджетте топ мопко 1 миллиард 200 каралган, азырынча андай каралган жок. 2017 жылга кандай улуттук программаларды камтып жатасыздар? Биз өзүбүздүн бюджет менен эмнени кура алабыз? Бир завод же фабрика курабызбы? Мен жана да айтып кеттим эле, буюрса курабыз, курулуп атат завод фабрикалар. Мына акыркы 2 жылда бул жумуш жылды. Азыр биз, мына сиздердин жакшы билесиз, Айыл чарба министерствосу өткөн айтып бергенмин. Айрыкча сыртка экспорт кетип аткан продукцияны кайра иштетүү боюнча. Биринчи кант боюнча мына азыр каражат бөлүндү, кошо эртең менен кетип атам, кулмат менен чогуу. Кантты 100% өзү камсыз кылган эмки жыл менен чечилет Кудай кааласа. Кант бой кызылчасы боюнча. Бул биринчи, экинчи экспорт кетип аткан мекемелерди колдоо, андан сырткары жаңыларын куруу маселеси. Бул боюнча проекттер иштеп атабыз азыр, проекттер боюнча. Жанакы региондорду өнүктүрүү боюнча концепциянын ичине ошол айыл чарба менен экономика министринин программасы биригет. Биригип, жана каражаттар ошол жака бөлөбүз. Азыр буюрса каражат бар, ал проект ишке ашырганда Россия Кыргыз фонду. Экинчи азыр биз да каражат бөлүп атабыз, жанакы 7 миллиардтан. Ошонун жок деген 3,5 миллиард сомун кайра иштетүүгө берели деп. Азыр реестр кылып, положение иштеп чыгып атышат. Ошону да ошол ишканаларга беребиз. Буюрса эмки жылдан баштап чоң ишканалар ишке кирет, иштей баштайт. Рахмат, Сооронбай Шарипович, жана биринчи суроону эмне үчүн көтөрүп атам? Биз мүмкүн болушунча ички булактарды издесек, өзүбүздүн колубузда турган алтындын баркы жок деп мына ошону айтсак болот. Миллиарддаган сомго ташылып чыгып атат, 10%, 20% бажы пошлинасын киргизип койсок, ал бюджетке кошумча киреше болот. Өзүңүз пикириңизди айттыңыз, мен каршымын деп. Биз дагы мыйзам даярдап жатабыз. Дагы биз сунуш кылабыз, ушул өкмөт колдоп берет деген ойдобуз. Кийинки суроо, президент кабыл алынган улуттук өнүктүрүү стратегиясында бир топ маселелер камтылганда, конкреттүү ошол программа 17 жылы аяктайт. Ошол багытта эмне жумуштар аткарылат? Биринчи жанакы фабрика боюнча буну курушубуз керек. Бул Кыргызстандын кызыкчылыгы, бул боюнча иш жүрүп атат.
Бұл бойынша тапшырма беріп, Жылалиев өзі башында тұр іштеп атады. Азыр талаптарды қойып атады ал жаққа. Еме, қантып айтсам, барлығын жауап салсақ, ал өнер жайда тоқтайды. Токен өнер жайда. Азыр біз фабриканы тездетіп керек. Ошоның үстінде іштеп атабыз. Бұйырса, бұл да іске ашады. Екінші, ұлттық стратегия бойынша жақында қаралады, жиынтық шығарылады бұл бойынша. Ошонда біз толық жауап береміз. Мен бұны айтсам абдан ұзақ. Рахмат. Ұзақ сөз. Аярда эмнени жетиштик, эмнени аткара албадык. Ал эми 1-2 сааттык сөз ал. Маалымат сизге. Сооронбай Шарипович, рахмат. Мен жаап койсун деген жокмун жанагыны. Көзөмөлгө алып, почтаны киргизиш керек.